Салам, менин Меня атым зовут Виталий Виталий Белошапкин, Я мен Белошапкин совладелец Брос Бишкек Бишкек контент Marketplace. студиясынын биргелешкен ээсимин. Биз маркетплейстер жана социалдык тармактар үчүн контент чыгарууга адистешкенбиз. Бул видеодо мен силердин товарларды тартуу үчүн фотографты жана фотостудияны кантип тандоону жана техникалык тапшырманы кантип берүүнү айтып берем. Мен өзүм телефонго жакшы эле тартам. Бул фразаны биз бизнес ээлеринен студиябызда көп эле угабыз. Муну айткан адамдар онлайн сатууларда жолу болбойт деп ойлойм. Буга көп себептер бар. Смартфондор жакшы тарта алат. Өзгөчө эң кымбаттары жана заманбаптары. Алардын камералары укмуш жана технологиялары да укмуш. Бирок баары бир алар кесиптик техникадан өтө алыс. Бул элементардык физика. Камераларында чоң матрицалар жана толук кандуу оптика. Ошондуктан алар кымбат турат. Так ошол ичиндегилер үчүн алар өтө көп маалыматтарды беришет. Фотосүрөттөр жөнүндө 4 фактыны сөзсүз билүү керек. Кесиптик фотоконтент силерге эмес, силердин кардарыңарга керек. Камерага тартылган фотосүрөттөр деталдаштырылган болот. Башкача айтканда, майда чүйдөсүнө чейин тартылат жана кардар силердин товарды талаптагыдай көрө албайт. Онлайн сатып алуучулардын силердин товарды кармалап көргөнгө мүмкүнчүлүгү жок жана видео менен катар фотосүрөттөр так зарыл маалымат берип, кардарга товарды сатып алууга түрткү боло турган бирден бир мүмкүнчүлүк. Смартфонго кесиптик студиялык жарык менен тартылган фотосүрөттөр жарыктын начар шартында камерага тартылгандарга караганда сапаттуураак болот. Идеалда кесиптик студиялык жарык менен тартылган фотосүрөттөр керек. Бул кардар үчүн эң көп пайдалуу маалыматты бере алат. Силердин таанышыңардын тоюнда тарткан фотограф сөзсүз эле предметтик фотографияны биле бербейт. Фотографиянын түрлөрү көп. Үйлөнүү, үлпөт фотографтары, жаңы төрөлгөн балдардын фотографтары, силерге предметтик съемкасы жана портфолиосу бар фотограф керек. Эгер фотограф предметти тартуу абдан оңой жана портфолио жок эле тартам десе, мындай болбойт. Предметтик съемкага тартуу абдан көп эмгекти талап кылат. Фотосүрөт жасоо бул жөн эле кнопканы басып коюу эмес. Бул дагы эмгек, жеңил эмес эмгек. Ал үчүн төлөө керек. Фотосүрөттөр бул силердин товарыңардын жүзү. Ага бюджетти аябагыла. Бирок колу таза эмес, адистерден сак болгула. Бир нече фотографтан баасын сурагыла жана алардын портфолиосун салыштыргыла. Өзүңөрдүн фотографты сапат анын ишинин баасын актайт деген принцип менен тандагыла. Демек, силердин товарды тартуу үчүн фотографты кантип табуу керек? Биздин өлкөбүздөгү фотографтар үчүн эң популярдуу аянтча бул Instagram. Издөөгө фотограф шаардын аталышы же фотостудия шаардын аталышы деп жазабыз. Мисалы, фотостудия Ош жана жыйынтыктарын көрөбүз. Эгер сиз айыл жеринде жашасаңыз, мезгил менен сиз фотостудия бар жакынкы шаарга барып турушуңуз керек. Ал жакта жыйынтыктар көп болушу мүмкүн. Жакканын тандап алып, алардан маркетплейстер үчүн товарларды студияда тартканды билеби деп сураш керек. Керектүүсүн тапканча жаза бериш керек. Мына биз фотографты таптык, андан ары тапшырма бериш керек. Туура тапшырма түзүү үчүн өзүңөр жакшы билишиңер керек, сизге эмне керек экенин. Жөн эле сатылгандай кылып, кооз кылып тартып бер деген болбойт. Түшүнүү үчүн силер төмөнкүнү жасагыла. Силер чыгабыз деген маркетплейске киргиле, силердин атаандаштарыңар кандай тартаарын карап көргүлө. Сатуулары жана жакшы пикирлери көп атаандаштардын сүрөттөрүн сактап койгула. Бул референс болот. Референс бул жакшы эмгектин үлгүсү. Фотосүрөтчү аны жетекчиликке алат. Мисалы, 10 жакшы эмгекти тапкыла. Аянтчалардын сүрөттөргө болгон талаптарын билгиле. Аны жөн эле Google'дан сүрөттөргө талаптар, маркетплейстин аталышы деп жазсаңар болот. Мисалы, Wildberries'ин фотосүрөттөргө талаптары. Ушул талаптарды фотосүрөтчүгө бергиле. Кийин сабакта биз студиялык фотосүрөтчүнүн ишин кененирээк карайбыз. Эми фотостудия издейбиз. Биздин студия төмөнкү критерийлерге ылайык болушу керек. Ак фон же циклорама. Алар чоң көлөмдөгү товарларды, кийимдерди жана килемдерди тартуу үчүн керек. Сөзсүз болуш керек эмес. Бул предметтик съемка үчүн стол жана ал үчүн ак фон бар. Ал чоң эмес товарлар үчүн керек. Азык-түлүктөр, жасалгалар, кол менен жасалган буюмдар жана башкалар. Импульсивдик жарыктын минимум 2 булагы жана алар үчүн синхронизатор бар. Бул тартыла турган товарларга сапаттуу жарык берүү үчүн техникалык жабдуу. Дагы бир эң маанилүү буюм фотограф өзүнчө төлөнөт, фотостудия өзүнчө төлөнөт. Эгер фотографтын өзүнүн фотостудиясы болсо, албетте башкача болот. Фотографтар жана фотостудиялар көбүнчө саат менен тарификацияланат. Менин 3 видеом бар. Ал жакта мен өз алдынча Lightbox'та кантип тартуу, студияда кесиптик съемкалар кандай өтөт жана үй шартында кантип тартса болору жөнүндө айтып берем.
Сиздин бизнесиңиз үчүн контентти кантип түзүүнү билгиңиз келсе, ошол видеолор менен таанышууга кеңеш берем. Фотосүрөттөр сиздин бизнесиңизге зарыл, үзгүлтүксүз инвестиция. Сапаттуу контент жасап, сиз дароо анын сатуулар үчүн эффективдүү экендигин сезесиз. Креативде ийгилик каалайм.